Асылбаш айылынын тургуну 23 жаштагы Тилек Шабаевдин сөөгүн моргтон Сокулук айылындагы атасынын үйүнө алып келишти. Анын жакындары мындай каргашалуу окуянын болгонуна ишене албай турушат. Кенже уулу жумуштан кайтып келе жатып, тартип сакчыларынын колунан каза тапкан. Мунун ичинен атканы Салимбаев Вактижан Рахманбердиевич. Бул астынан токтотуп туруп эле эшикке чыгып туруп баламды атыптыр. Баламан ажырап отурам, 23 жашта болчу. 3 жыл болгон иштеп атканы. Үйлөнүп элек жапташ балам айрылып калдым. Эл журт ушинтип бизди милиция кордоп атат. Милициялар атып, ит аткандай атып атат керек болсо. Тилек Шабаев Беловодск айылында мамлекеттик каттоо кызматында эмгектенчү. Кесиптештеринин айтымында алар эс алуудан кайтып келатышкан. Артынан белгисиз бир машина ээрчип келатканын байкашат. Айылдын аягына жетип калганда унаа аларды кууп жетет. Ошондо гана унаада жол кайгылуу кызматкерлер экенин көрүшөт. Ары жактан бир киши чуркап чыкты. Көрсө алар жол кайгылуу кызматкерлер экен. Форма кийип жүргөнүнөн улам байкадым. Колунда курал бар экенин көрдүк. Ал эч кандай эскертүү бербей туруп атып жиберди. Айдоочунун абалы начарлап ооруканага жеткирдик. Атылган ок рулда отурган Тилек Шабаевдин колуна тийип, андан соң ичеги аркылуу өтүп, боорун тешип, омуртка сөөктөрүнө барып такалып калган. Бейтапканага жеткирилген соң 2 сааттан кийин Тилек Шабаев өзүнө келе албай көз жумган. За что могли бы просто взять. Эмне себептен энимдин өмүрүнө кол салышты? Мен түшүнбөйм. Анын көрө кармоо алып барып камап койсо эч нерсе болмок эмес. Эним тирүү калмак. Ички иштер министрлигинин версиясы боюнча Nissan Almera унаасындагы адамдар мас абалда болушкан. Жол кайгылуу кызматкерлери алар светофордун кызыл жарыгына токтобой өтүп кеткен соң, алардын артынан түшүшкөн. Унаа токтогон соң милиция кызматкери эскертүү үчүн ок чыгарган. Бирок алар баш ийгилери келген эмес дешет тартип сакчылары. Кызматкерлердин бирөөсү биринчи көккө ок атуу менен эскертүү жүргүзгөн. Жүргүзгөндөн кийин бир колунда фонарик, бир колунда табелдик пистолети болгон. Муну токто дегенде баягы айдоочу ага дагы көнбөстөн айдай бергенде кызматкердин бутун тегелеп, кызматкер жыгылып бара жатып, кызматкердин табелдик ок атуучу куралы атылып кетип, айдоочунун денесине тийген. Учурда айдоочуга ок чыгарган милиция кызматкери Москва районунун прокуратурасында көрсөтмө берип жатат. Табелдик курал колдонгону боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлөрү айтылууда. Тилек Шабаев үй бүлөдө эң кичүүсү болгон. Ушул жылы үйлөнөм деп жүргөн. Маркумдун атасы уулунун өмүрүнө кол салгандар жазасыз калбашы керек деп эсептейт. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.